Туғандар, 60 000 долларға 17 сотық жері менен, қызыл китеби менен, екінші этажда жатақхана, бірінші этажда 100 местасы бар кафені алып иштетем дей тұрған болсоңуздар, анда ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен мен Абдулбаев Билалдин уулу. Бишкек шаарынан чыкканыңыздарда сиздер Токтогул тарапка, Ош Бишкек жолунда чычкан сайды баарыңыздар жакшы билесиздер. Тетиги жерде Пельменний келет, мына тоодун нар жагында. Пельменнийден өтүп бери келе берсеңиздер, Бишкектен километражы 261 километрде мына ушул таанымал, барыңыздар эле жакшы билген, чай ичип жүргөн Халев кафеси сатууга коюлду. Туугандар, көрбөдүм, укпадым, билбедим дебеңиздер. Баасын сразу айтып атам, 60 000 доллар. Мындан ары бир аз чыксаңыздар, бир 15-20 километрде уже Токтогулга жетип барасыздар. Токтогулдан киргенде эле баягы курсак ачканда биринчи ушул Халевти көрөт. Туугандар, бул жерде месталар көп машинаны койгонго. Бул жагында сай, абасы таза, кызыл китеп, суу, свет бүт бар экен. Так, бул жагында болсо мынакей көрүп турганыңыздардай самсы бышыра турган, шашлык бышыра турган навеси бар экен. Эми өзүңүздөр каалооңуздар менен балким балык бышыра турган, в общем, клиенттерди тарта турган тамактарды койсоңуздар болот. Бул жерде да мына фонтан башталган экен, көрүп турасыздар. Бул общий бир 400-500 метр квадратка жакын курулуш бар бул жерде. Туугандар, мынакей кире беришинде тапчандар, бул жагында дивандар, төрүндө дагы тапчан бар экен. Кыскасы летний тарабы бул жагы. Андан кийин өтсөңүздөр, бул жакта болсо кафе, мынакей чоң залы бул жерде. Жалпы бул жерде бир 40-тын тегерегинде адам батат. Ичинде дагы бир 30-тын тегерегинде, нар жагында бир 15-20, сыртында месталар. Кыскасы ремонттору жакшы. Көрүп турасыздар, дивандары бар экен, тапчандары бар экен. Бул жакта суусундук сата турган холодильниктер, бул жерде болсо мынакей кассасы. Эми туугандар, өзүңүздөр алсаңыздар, балким дизайн менен ремонт кылып, бөлөкчө ат коюп, өзүңүздөр каалагандай бир кафе кылып иштетсеңиздер да болот. Бирок буну көпчүлүк мына ошо Ош Бишкек каттадым деген эс тарткан адамдын бардыгы мына ошо Халевти билсе керек. Так, бул жакта болсо мынакей экинчи залы. Караңыздар, телевизорлор бар, Wi-Fi бар туугандар. 2 Wi-Fi, 1 Wi-Fi эмес, 2 Wi-Fi бар экен. Бул жагында тапчан, бул жагында кайра эле диван. Анан стулга отурам дегендер мына ичинде дагы место бар экен. Бул 2 этаж туугандар. Караңыздар, үстү бүт мындай плиткалар коюлган. Бул жакта 15-20 киши, бул жерде бир дагы 8 кишидей батат. Анан туугандар, бул жакта экинчи этажда персоналдарга комнаталар бар экен. Мен азыр сыртта айланып келип туруп, анан ошол комнаталарды бир сыйра көрсөтөм. Жүрүңүздөр. Мен азыр бул жакта иштеген жигиттер чогуу жүрөт. Бир сыйра көрсөтүп сиздерге. Анан көрүңүздөр. Эгерде көңүлүңүздөргө туура келген болсо, алсаңыздар болот. Бул жакта очоккана, кысасы бул жак бүт ошол ашканасы экен. Тамак бышыра турган, еш жуйдуган жери. Кладовкалар, нар жагында 2 дараткана, бул жакта көмүрканасы, артында ошол майда-чүйдө мусор бак, ушундай прилегающий территориясы бар экен. Бул жакта болсо мына стяжкалап коюп тур, летний зона кылсаңыздар болот экен. Бул жакта аялдарга бөлөк намазхана, эркектерге бөлөк намазханасы бар. Караңыздар, сонун 6-7 аял батат. Бул жагында болсо эркектерге өзүнчө намазхана. Бул Г формадагы комната, кенен мынакей 15-20 кишинин тегерегинде батат. Бул жак бүт отопление менен туугандар. Ана акыркы эшиктен отопление жагылат экен. Бул жакта эркектердин даратканасы мынакей, дарат алганга. Бул жакта отуруп дарат алганга бар экен, раковиналар бар экен. Жанында ушундай эле аялдардын даратканасы бул жак. Андан өтсөк, бул жакта болсо мынакей котельный. Суу болсо туугандар, тоодон прямой түшөт экен, булактан таза суу, сама төктөйт, напор аябай жакшы. Wi-Fi-лары бар. Каалооңуздарга боюнча камера койдуруп койсоңуздар болот экен. 2 этаж, мен азыр экинчи этажын бир сыйра көрсөтүп түшөйүн туугандар. Бул жакта эми кладовка, өзүңүздөр да билесиздер, баягы майда-чүйдө мондай эски буюмдарды коюп кое турган бөлмөлөр. Экинчи этажда сиздерге бөлмөнү көрсөтүп коеюн. Негизи кафени алып иштеткенге аябай бар. Азыр иштеп турат учурда туугандар. Мына клиенттер келе турган поток, просто биз эрте менен келип тартып атабыз. Биз келгенде да клиенттер бар эле. Так, бул жактан экинчи этажга чыгабыз эми. Экинчи этажга чыксаңыздар, бул жакта 4-5 бөлмөлүү эмеси бар экен, комнатасы бар экен. Мынакей. Лестница бул жакта. Полный кирпичтен салынган, аябай жакшы. Жүрүңүздөр. Бул жактан мына биринчи комнатадан баштайлы. Бул жак эми баягы хозяин өзү жашай турган бөлмө. Сырткы бөлмөсү, паровой отоплениялар, Аристон, туалет душу менен экен бул жак. Бул жак ачылабы? Так, мынакей. Караңыздар, үстүнөн натяжный потолоктор менен баягы хан сарайдагылардай сонун кылып үйдү комнатаны жасап коюптур. Бул жагында шкафтары бар экен, мынакей сүрмө шкафтары. Бул жакта болсо даратканасы. Свет жанабы жакта. Так, бул жакта дараткана, раковинасы, туалети, душевой бүт бар экен. Так, баасын сиздерге айттык. 60 000 доллар кеми бар.
алмашуу жолдорун өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр ээси менен. Мен эми улантып да көрсөтө берейин. Бул жакта бир 4х3 комната бар экен. Бул жерде азыр персоналдар эс алып атат. Бул жакта дагы бир комната. Мынакей. Караңыздар. Сонун жашаганга сонун жып жылуу пластик терезелер, бүт. Ичинде мындай бир суук эмес, аябай сонун. Бул жагында дагы бир комната мынакей. Караңыздар. Сонун. Жалпы 500 метрге квадратка жакыныраак курулуш бар, туугандар. Общий 500 метр квадратка жакыныраак. Бул жагында дагы бир жатакана. Бул жагында азыр иштенбей эле колдонулмой эле турат дейт. Бирок баягы талапка жараша колдонсоңуздар боло берет. Так. Туугандар, биз эми аягына чыкты видео. Дагы суроолоруңуздар болсо, биз ылдыйда ээсинин номерин жазып койдук. Мына ылдыйдын дагы ээси деген номер, ушул хозяиндин номери. Чалып бүт сурооңуздарды берип көрсөңүздөр болот. Ээсинде бүт сүрөттөрү, кошумча маалыматтар, балким биз унутуп калган маалыматтар болсо, ээсинен сурап алсаңыздар, тактап алсаңыздар болот. Документтери баары так экен. Аласыздар, бүт сиздерге өткөрүп берет. Барыңыздарга ийгилик. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн лайктан басып, жакшы комментарий калтырып коюңуздар.